Дарья Скофолд программасы бардык Орта Азия мамлекеттерине киргизилип жаткан окутуунун жаңы ыкмаларын үйрөтө турган, сапаттуу билим берүүгө жардам бере турган чоң программа. Ал өлкөбүзгө келгенине 11 айдын жүзү болду. Буга чейин аталган программаны өздөштүрүү жана жайылтуу максатында Билим берүү жана Илим министрлиги менен макулдашылып, апрель айында Кыргызстандан 17 улуттук тренер Астанада өткөн семинарга барып келишкен. Мугалим бүгүнкү күндө бир эле жерде турбаш керек, издениш керек. Бүгүнкү заманыбыз алдыга минут эмес секунд сайын жылып аткан убактарда бул биздин дагы ошо окутуунун ыкмасын жаңы бир түрүн иштеп чыгуу деген маселе да. Эми буга чейин деле биздин ошол мугалимдер ушул эле методдор менен иштеп жүргөн, бирок ушул методдорду, ыкмаларды иретке келтирип туруп, анан иш алып барууда. Скофолд программасы атайын жогорку окуу жайларында, мектептин жогорку класстарында жана улгайган адамдарга сабак берүү тармактарында кенен колдонсо болот. Анткени бул Скофолд программасынын уюткусу болуп, Европалык биримдик тарабынан иштелип чыккан 4 чоң жөндөмдөрдөн турат. Биринчи жөндөм бул санарип жөндөмдөрү, экинчи жөндөм туруктуу өнүгүү жөндөмү, үчүнчү жөндөм үчүнчү компетенция десем деле болот. Бул жеке жашоо, социалдык коомдо жашоо боюнча жөндөмдөр. Анан акыркысы бул ишкердик компетенциялар же ишкердик жөндөмдөр десек болот. Мындан сырткары Скофолд программасында 102 карточкадан турган жөндөмдөр бар. Ар бир карточкада окуу методикасы, баалуу ыкмалары, кайчылаш жөндөмдөр жана пландоо, сабакты кандай өткөрүш керек, дегеле педагогдор үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн ыкмалар бар. Бул карталарды класска киргенге чейин эле пландоо этабында түзсө болот. Ошондо 40 бала отурабы, бул деген деңгээлди карабайт. Мектепке керек болсо, бала бакчаларда, мектепте, лицей, колледж дейбизби, жогорку окуу жай дейбизби, чоңдордун билим берүүсү, образование взрослых дейбизби, баарына ылайыктуу карта. Бул жерде пландоо этабында эле, мен класска кире электе эле пландоо этабында мен ушуларды колдонуп алам. Булар мага эмнеге жардамчы? Сабакты эффективдүү, рационалдуу түзүп алганга жардам берет. Мен ошол жерде метод, баалоо методдору, окутуу методдорунун баары жазылган. Ошолордун баарын колдонуп туруп, анан мен сабакка киргенде мага эч мындай кыйынчылык жаратпайт. Пошаговый инструкция катары дагы ошол колдонмо берилди. Ошону мугалимдер окуп чыккандан кийин бүт нерсе түшүнүктүү болот. Кантип колдонсо болот. Бул жалаң эле билим берүү эмес, мындай жеке ишкерлерге дагы багыт бере ала турган, көмөк көрсөтө турган багыт болуп эсептелет. Мында эгерде бул жерден биз баштаган иштин жыйынтыгын чыгара алабыз, жана ошондой эле ошо жыйынтык чыгарууда ар бирибиз кандай жетишкендиктерге ээ болдук. Башында кандай элек окуучулар менен ошо жыл ортосуна, жыл аягында биз кандай жыйынтыкка келдик. Мына ошол боюнча биз анализ жүргүзүп, мониторинг жүргүзө алабыз да өзүбүздүн чыгармачылык изденүүбүз боюнча. Дарья долбоору негизи 5 жылга түзүлгөн. Калган мөөнөтү 2027 жылдын ортосуна чейин жүрөт. Негизги максаты билим берүү системасын жакшыртуу, билим берүү тармагында иштеген ар бир кызматкердин квалификациясын ырааттуу түрдө жогорулатуу менен шарттарын жакшыртуу. Позволит любому педагогу. Ар бир деңгээлдин мектеп болобу, бул жерде мектептин өкүлдөрү чогулган, баштапкы, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын өкүлдөрү отурат. Бул жерде ушул долбоордун алкагында Скофолд деген карталар иштелип чыккан. Ошол карталардын негизинде билим берүү системасынын жалпы компетенциялар бар. Жалпы компетенциялардын ичинде жашыл компетенциялар бар, жашоого керектүү компетенциялар бар. Адамдык касиеттерин калыптандыруучу компетенцияларды кандай кылып калыптандырыш керек, бүгүн ошону үйрөтүп жатабыз. Жогоруда айтылган окутуунун жаңы ыкмаларын эми окуудан өткөн 17 улуттук тренерлер ар бири өз аймактарында онлайн, офлайн түрүндө жайылтышат. Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругу боюнча мугалимдер бул ыкманы милдеттүү түрдө колдонушат. Кандай натыйжа бергени 11 айдан кийин май айында жыйынтыкталмакчы. Калия Карыбекова, Жакшылык Идрис уулу, билим жаңылыктарына.